Көп аялдар өзүбүздү унуткан абалда жашап жүрө беребиз. Ичибиз ыйлап турат, сыртыбыздан терибиз гана күлүп турат. Бул абалга биз турмушка чыккандан кийин бат эле түшүп калабыз. Эртең балам чоңойсо, анан бара-бара күйөөм өзгөрүп калат дейбиз. Жок айымдар, күлгөн курагыбыз ошондой өтүп кетет. 25 жаштан кийин жашаруу жок, картаюу бар. Качан гана сенин балдарың чоңоюп, үйлөнүп, жайланып, эми алардан сен берген махабатыңдын баарын алайын десең, сен күткөндөй эч убакта ала албайсың. Мунун артында бир гана нааразычылык, таарыныч калып калат. Анан ооруйсуң. Эртең менин балам карайт дейбиз дагы бүтүн өмүрүбүздү арнап коебуз да. Эмнеге караш керек бизди? Биз кыргыздар түшүнүп көнүп калганбыз го. Төшөк тартып жатып калганда сени бирөө жакшы караш керек дегенде. А төшөк тартпай эле карасак болбойбу? Эртеңибизди эч кимибиз билбейбиз. 5 мүнөттөн кийин эмне экенин билбейбиз. Бирок ар дайым үмүт кылат адам деген. Адам, жүрөгү бар адам үмүтсүз болбош керек. Үмүтсүз болбойлу, ден соолукту карагыла айымдар. Качанга чейин биз эзилип, кыйналып, тигил үчүн, бул үчүн деп жашап жүрөбүз? Жок. Эч кимдин сөзүн анча-мынча иш жерибизге кыспай, өзүбүз үчүн дагы жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Эгер кантип мен да ошондой жашагым келет десеңиз, анда мен сизди айым сыры курсума чакырамын.